Ассаламу алейкум, Кыргызстандыктар, момун мусулмандар. Интернетти көрүп жаман жүрөк езилип кетти го, езилип. Мен видео тарткандын себеби бере турган бир-эки биздин муфтияткабы же алымдаргабы, мен аларга сөз тийгизгим келбейт, просто суроодо. Хадис бар, бир мусулмандын бир жери ооруса, экинчи мусулмандын денеси ооруйт деген хадистер бар. Көптөгөн ушул мусулмандарды бири-бирине, даже мусулманды өлтүргөнгө болбойт деген. Эми кече жума намазда биздин ыйманыбыз менен айтпай эле коеюн, кайсы жер экен. Ошол митингге чыкпагыла, анан кийин чакырыктар болуп атат, аларга катышпагыла деген сөздөрдү айтты да. Мен ошого кичине суроо берейин деп аттым эле. Азыркы могу бир-эки видеолорду мына ылдыйга коюп коем. Көрсөңөр, шунчалык дагы ушундай мындай адамгерчиликтен чыгып калган адамдар бар экенин билдим да. Вообще мына айван да кандай кылбайт да. Ошондой нерсе болуп турса, индебей отуруш деле нормальный көз караш болобу? Же мусулман эмеспизби, же кандай бул ыйманда, мына муфтилер, ыймандуулар, таквалар айткыла, мен көрүп атам, бирок көптөгөн кыргыздар колдоп атат, наркы бирок именно жанагы өзүнүн публикасы бар, өзүнүн жанагы авторитети бар, муфти деген же болбосо бир нерсе деген наамдары бар. Ушулар жок дегенде кача бир счет ачып, жардам кылайлы могуларга десек болот деп ойлойм да. Эми биз кимге ишенем? Көрүнгөн сайттар чыгып атат, бирок аларга ишенсек болобу же болбойбу? Биз аларга акча жөнөтө алабызбы? Жөнөтсөк точно ошо селга жетип барабы? Ушул вопростор жаман менин жүрөгүм. Ошон үчүн мен ушул муфтиятка кайрылайын деп атам да. Биздин муфтийбиз, атыңызды эстей албай атам мен. Ошол счет ачып берсеңиз, ошол действительно ошол счетко өзүңүз кепилдик алсаңыз, ошол счет ошол жерге барат экенин кепилдигин алып берсеңиз, биз мен эле эмес, менден башка көптөгөн мусулмандар ушул нерсеге жардам кылганга даяр турушат да. Если ушундай күн чыгайлы десе, чыгат да болчук да. Барайлы десе, барат да болчук чын-чындачы. Эми ушунчалык кылбаса, хотя бы ушинтип кичине өз оюмду, өзүмдүн мына публикам деле жок, өзүмдүн бир мен уккан же болбосо бир нем деле жок. Просто мен ушинтип жүрөк ойгон үчүн кайрылып атам да. Достор, мекендештер, кыргызстандыктар, бир шот ачсынчы, мына айткылачы, кимде ким жеткизе турган болсо жеткизгилечи ушул. Же болбосо бир жерге уюшулайлы дегиле, кандайдыр бир нерсе кылбасак болбойт. Совсем болбойт. Эми мындай да бир нерсени билем. Төшөктө жатып туруп, жакшынакай төшөктө эртең өлүм бар. Өлүмдөн кийин дагы жашоо бар экенин билебиз да, туурабы? Ошол жашообуз жакшы болуп кетишине эч ким кепилдик бере албайт да. Мен бешикке түшө алам деп айта албайм. Иншалла мына жөгүттөр шунчалык ыплас иштерди кылып атканга чыксак, мен ойлойм иншалла бештик болуп өлөбүз депчи. Хотя бы өлүп атканда өлөйлү бир бештик болупчу. Ушундай шанс келип атканда хотя бы. Кандай дейсиңер? Же бул шанс эмеспи? Же бул кыяматтын белгиси эмеспи? Же качан ошондой бир мондай жанагы мафти деп айтып атышат, ошол келгенде гана чыгабызбы? Же ошону дагы биз таана алабызбы? Же кандай дейм? Мен эч түшүнө албай атам да. Эми бул ишенбейбиз десеңер, ошого деле биз таана алып кетишибиз мүмкүн да, туурабы? Кыямат кытайын келер астында деген мусулмандар, көптөгөн мусулмандар аркага кайтышып, капырлар жака өтүп кетет деген дагы хадистер болгон. Мен кичине окуп калдым. Мен эми өтө эле ыймандуу, өтө диндүү эмесмин, бирок 5 убакыт намазым бар, Кудайга чекишүүлөр болсун. Бирок өтө илимди кубалаган адамдардан эмесмин да. Ошон үчүн мен билбейт экенмин. Бирок уккан хадистер бар да. Ошол көптөгөн капырлар дагы мусулман жака өтүп кетет деген жери бар. Уккан жерлерим бар, бирок мен эми тастап далил катары бир нерсени айта албайм, балдар. Давай анда эмне кылайлы, кандай кылайлы, кантебиз? Муфтият бир жооп бергинчи таксыр. Ассаламу алейкум.